Санжырада селкинчек, санат, ыр деп серпилет. Жаңы сезон башталды, жалпыға айтсақ белгілеп. Тапшырма, суроо, жооптор таразалап эл билет. Ыр куржуну сөгүлөт, ырыстуу ырлар төгүлөт. Анда салам айтып мекенге, Санжырага төргөт. Санжырада селкинчек, санжыргасын эл билет. Иш күндөрү 12-ден 2-ге чейин Санжырада селкинчек долбоору. 12 saat 14 минутта кутмандуу күнүңүздөр менен ардактуу Санжыра радиосунун жалпы угармандары жана НТС телеканалынын көрөрмандары. Түз эфирде кайрадан селкинчек долбоору. Ал дагы 1 saat 45 мүнөт аралыгында Кудай буйрса чогуу болобуз. Бүгүн дагы мыкты таланттар сиздин көңүл маанаңызды көтөрүп, жан дүйнөңүзгө жакшы бир ыр дүйнөңүздү сонун бир көңүл маанага көтөрөт. Андыктан келиңиз 77 98 сандар кызматтан 0312 бул шаарыбыздын коду. Байланышка чыгам дегендер болсо биз сиздерди күтөбүз. Ар бир айлампада 3төн угарман жана бир угарман бир эле жолу өзүнүн пикирин айтканга мүмкүнчүлүгү бар. Себеби башка угармандарга да мүмкүнчүлүк берели. Бир угарман бир эле жолу чалып, башка угармандарды да көбүрөөк байланышка чакыргыбыз келет. Атым Алмагүл, буюрса бирге болобуз. Бүгүн селкинчек долбоору эң мыкты деңгээлде күйлөнөт. Себеби мыкты таланттар студиябызга келип отурат. Өзгөчө жигит бүгүн көптөн бери биздин үйгө каттабай калган. Анын себеби эмнеде болду экен азыр толугураак сурап билебиз. Санжыра радиосунун эл булбулу болчу. Ага чейин көптөгөн көрман, угарман, сүйөрмандарын сүйүнтүп ушул жерде эле жүрчү. Жигит чоңойгону келбей калган. Анан Кудай буйруп бүгүн студиябызга келип отурат. Төкмө акын, таланттуу жигит Кубат Тукеш бүгүн мейманда. Колчалар болсун. Кубат мырза, Санжыра радиосу жыл сайын өткөрүп келген Санжыра сыйлыгында эң баягы 3-чү сыйлыкты мен билгенден, биринчи жылы Жеңишбек Шумакадыр, андан кийин Азамат Болгонбаев, анан 3-чү болуп сиз эл булбулу номинациясын жеңип алган болчусуз. Акындар арасында статуэтканы алган бул жигит бүгүн студиябызга келип отурат. Ошо эл булбулунан бери көрө элекмин. Кош келипсиз. Кубаттын маңдайында жалгыз эмес, Кубаттын маңдайына сулуусунан, өзгөчө таланттуусунан тандап келдик, жаңысынан. Себеби Кубат буга чейин баягы өзүнүн кесиптештери, өзү теңдүүлөр менен келчү эле. Анан бүгүн өзгөчөсүн тандадык. Сулуусун, жашын, энергиясы көп, ашкып ташып турганын. Себеби биздин жигитке биздин кыз жарашсын деген таризде. Санжыра радиосунда элдик таланттарда финалга чейин чыгып, атайын дипломго ээ болгон таланттуу урчу кызыбыз Гулина Калыгулова. Колчалар болсун. Эй, Вале. Кош келипсиздер. Кандайсыздар? Көрүп турганыма өтө кубанычтамын. Кубат мырза, сиз негизи баягы шатырашатман, мүнөзүңүз өтө жайдары. Бүгүн Гулинаны ушундай бир сонун селкинчекке салып, элин эсинде калат деген үмүттөбүз. Кудайым буйрса. Кайда жүрүп, кимдин колун кармадыңыз? Эмне келди? Ой, убакыт учкан куш, кече эле ушу Санжырага келип жүргөндөр болгонбуз. Андан бери баягы эл булбул 6 жыл өтүп кетти, 6 жылбы, 7 жылдай өтүп кетти окшойт. Анан баягы 7 жыл деген 7 күндө эле болду окшойт. Негизи анан чакырылбаган конок шыпырылбаган жерге отурат деп чакырсаңар келип турат элек. Мен бир нече жолу чакыргам, келбей койгонсуз. Жол чалгансың, келе албай калганбыз, ошондон кийин бул келбейт окшойт деп койду окшойт. Кол шилтеген. Анан бирок Кудай буйруп ат айланып казыгын табат дейт, баары бир. Сиз биздик экениңизди унуткан жоксуз, Адашкандын айыбы жок. Кайрылып үйрүн тапкан соң дейт. Кайра бул Санжырада биздин издери калган, студенттик кездерибиз калган, тигил жаңы баштап келаткандан бери ушул Санжырадан чыкпай эле ушул жерде ар кандай эфирлер, таланттар таймаш сыяктуу ушундай таймаштар болуп турчу, көп келдик. Анан бүгүн келип алып кадимкидей кайра мындай өткөн чакты эстеп, орусча айтканда ностальгия болот атам. Ошондо өзү кут болсун. Жакшы, азаматсыз. Гүлина, сизде кандай? Мана жакшыбы? Кубат байкеңизди көрүп кандай толкундуу болдуңуз? Айтыңызчы ошону. Кубат байкемди көрүп аябай кубанычтамын. Негизи ушу Кубат байкем менен мурда негизи эми кичинекей кезимде школдо окуп жүргөн кезде негизи Кубат байкени телевизордон көрчүбүз да. Анан ушинтип карабайсыздарбы? Биздин сыйлыкты алып аткан кезде сиз анда мектепте окуп жүргөн эмес болчу, да, азыр ушундай куттуу студияда атайын сиздер менен, ушундай Кубат агам менен селкинчек азыр күйлөнткөн жатабыз. Аябай кубанычтамын. Ошол эми буйрса алдыда жакшы
немеде окшойбуз. Жакшы күйлөнүп токшойбуз. Неметке дегизебиз. Гүлүн экөөбүз Манас театрда чогуу иштейбиз. Экөөбүз кесиптешпиз. Баягы кыргыз сөзү барго. Жашым улуу болсо да жаным курдаш дегендей. Мынакей Гүлүнө кече эле мынакей Манас театрына кабыл алынып, кече эле келсе эле, бирок мындакей кызмат теңештирип коет экен да. Баары экөөбүз кесиптеш болуп иштешип калдык. Бүгүн Гүлүнө мындай алыс киши эмес бизге. Жакын карындашыбыз, көп иш-чараларда чогуу ырдап жүрөбүз, көп баягы региондорго барып жүрөбүз. Бүгүн дагы бир сонун селкинчекти тебет окшойбуз, буйрса. Кече бизде билбейм, атайын тандагандай болуп калдымбы, билбейм, кече таластыктар келип тамашаладым эле. Бүгүн биз чыгып атырбыз, угармандар чаласыздарбы деп, анан анысыкандай бүгүн нарындай болобу деп нарындыктар келген тура, Нарындыктар келип калды. Теңир тоонун таланттары деп боюнча. Куат мырза, абдан жакшы жаңылыгыңыз бар. Аябай учурда убактыңыз тар болуп турат. Эртең чоң бир сиз үчүн өзгөчө күндөрдүн бири деп айтсам туура болот. Анан даярдыгыңызга карабай, убактыңыздын аздыгына карабай бүгүн келип отурасыз. Келиңиз, эртең кандай кече болот? Жалпы биздин Санжыранын көрөрмандарына ушул тууралуу айтып, балким укпай алгандар болсо эртеңки чакырып өтөлү аларды дагы. Ооба. Бул негизи 23 майда Улуттук филармонияда буйруса өзүбүздүн жеке концертибиз болгонтат. Буга чейин мындай өнөргө аралашып баштагандан бары эле баягы уйгу туйгу болуп, өзүмдүн жеке концертим болсо, ушундай кылсам деген ойлорубуз бар эле негизичи. Анан 2020-жылы бу пандемияга чейин дагы биз ушундай күйлөнүп барып, баарын сүйлөшүп коюп, анан баштайын деп атканда пандемия болуп калган да. Анан болбой калды, ошо менен анан 5 жыл өтүп кетти кайрачы. Анан быйыл болсо кой, жеке концертибизди берели деп аттанып, улуулардан кеңеш сурап, алар дагы берсең бер деди. Анан буйруса 23 майга аябай кызуу даярдык кылып атабыз. Ага чейин өнөргө аралашканыбызга оболу мынакей 2011 келгенбиз. 11 болгондо 14 жыл кылабы? 14 жыл аралашып жүрүп калыптырбыз. Ошого чейин өзүбүздүн ырларыбыз бар, поэзияларыбыз бар, термелерибиз бар. Ошолор дагы мындай чыгармачылык кечем кылып бир кече уюштуралы дегенбиз. Буйруса 23 майда болот, саат 18:00-дө. Урматтуу Санжар радиосунун угармандары, көрөрмандары, барыңыздарды буйруса күтөбүз. Буйруса кызыктуу, мындай өзгөчөлөнгөн, кайталанбаган ушундай бир өзгөчө программабыз бар. Анын баарын айтпай турайын, сыр бойдон калсын. Буйруса Казакстандан келаткан акын бар. Буйруса алда Сологой акын Данияр Алдаберген деген, алдагы буйруса экөөбүз беттешелек болчубуз. Ушу сен жеке концертиңен буйруса айтышалы деп алда камданып турат. Ушундай эл аралык деңгээлде болот буйруса. Ошондой жакшы ниеттерибиз бар. Аябай толкунданып, уйгу туйгу болуп, арыктап да кеттик, сана басып. Бул оңой эмес экен бул концерт берип коюшчу. Бул дагы жоопкерчилик, ушунча элдин алдында, көрөрмандардын алдында бул аябай мындай эмеш экен да, жоопкерчиликтүү иш экен. Буйруса жакшы өтөт деген ниеттебиз, билеттерибиз уже четинен калбай баратат. Буйруса жакшы өтөт деген ойдобуз. Санжар радиосуна рахмат. Биз дагы кубанычтабыз, колдойбуз, кубаттайбыз Гүлина. Анан 23-үндө жалпы көрөрмандарды, Кубаттын сүйөрмандары, Санжырада апалары, аталары абдан көп. Ушул Санжырадан тапкан, Оштон, Нарындан, Таластан, Көлдөн, Жүйдөн, бардык областын ар кайсы жеринен өзгөчө ушул Кубатты сыйлап, ошол жактан бери келип концертке барам деген дагы көрөрмандар бар экен. Мен жакшы билем, ошондуктан Кубаттын көрөрмандары 23 май болгону бир гана күн, ушундай бир сонун жан дүйнөңүздү эргитип жакшы бир кечеге барам деген болсоңуздар, концертке кош келиңиздер. Билеттер филармониянын кассасында сатылып жатат. Анан бүгүнкү күндүн эсебинен добуштарды узатып, жана өзгөчө бир каалоо тилекти узаткан адамга да билет бербейлиби кандай? Сөзсүз. 2 чакыруу кагазын берели, бир угарманга. Аны Кубат өзү тандайт же Гүлина тандайт? Гүлина тандап берсинчи. Сиз өзүңүз тандаганда гана мен тандабай койдум деп сизге тарынып калышы мүмкүн. Ошондуктан Гүлина, сиз азыр байланышка чыккан угармандардын ичинен өзгөчө каалоо тилек айткан эстеп туруңуз, өзгөчөсүнө Кубат мырзанын концертине 2 чакыруу кагазын берели.
макулсуздар, келиңиздер. Ал эми бүгүн билет ала албай калгандар, бүгүн ырым айрамга тойбой калгандар 23-үндө филармониянын чоң залына келиңиз дагы, мына ошол жактан көңүл маанайыңыздарды көтөрүп кетиңиздер. Кубат мырзага ийгилик каалайбыз. Буюрса бүгүнкү биздин селкинчек сиздин концерт үчүн репетиция болсун. Анысы деле бу 15-16 майда мына эртең бүтү күнү дагы айтыш болгон тат. Ал жерге да экиленип мындай эки жака эки багыт болуп калып, ага да даярданыш керек болуп, аябай азыр мында уйгу-туйгу көбөйүп кетти. Анан ошондой болуп турган жакшы. Тынч уктап жаткандан көрө. Ооба, айтпаңыз. Анан бүгүнкү эртеңки айтышка дагы бүгүнкү эме болсун. Мындай репетиция болсун. Келиңиздер анда. Баштадык. Кимиңиздер биринчи күзөтөсүздөр? Мен баштап берейин, Мен кичине мындай салт менен учурашып, Жакшы болот. Анан Акын баштабаса кантип болсун, Акын баштап берейин. Сиз баштап бериңиз, келиңиз. Сулуусу болсо Гулина, улуусу болсо мен. Анан муну комузумду айтып өтөйүнчү. Бул комузум менен да мактанып коеюнчу. Муну комуз жөнөкөй комуз эмес да, муну Кулжанын мүйүзүнөн жазылган комуз. Көбүнчө баягы жыгачтан жазылат эмеспи, анан муну алы туткучу статусунда белек кылып, кубат ушул концерттин алдында ушундай белек кылып коеюнчу деп анан Кулжанын мүйүзүнөн да жазылган экен. Атайын Санжирага да атайын алып келип атам. Керемет, кут болсун. Бүгүн азыр добушун да угуп коюңуздар. Assalomu alaykum ак калпак кыргыз калкулу. Акындарың ушинтип учурашып баштамак агайым кыргыз салтулу. Төкмөсүн төргө чыгарган, төккөн сайын угалган, акындын элде бар кулу. Бүгүн Гулина келди кашыма, Гулинанын карачың агайым элде даңкулу. Анда барыңа салам жөнөтөм, ушул радиоң аркылуу. Андаң амансың арбың агайым, амандашып алайын. Эсенсиң эрбиң агайым, андаң эсендешип алайын. 23 майында жеке концертти беремин, чакырам элдин далайын. Бүгүн Санжырага келген соң менен ачыла түштү маанайым. Силерге ырдап олтурган бар экен бакыт таалайым. Ал эми Санжыра деген Санжыра, ардайым жүргөн алдыда. Селкинчекке түштү окшойт Гулина карындашым бар мына. Кагылайын Гулина бүгүн жакшың обонду салгыла. Гулинанын да карачы жылдызы сонун жандыда. Анда алма гүл деген эжекем, кагылайын берекем. Жарашат сизди карачың ай менен күнгө теңесем. Угармандар биякта айтканыңарга көнөбүз, комустуң алып төгөбүз. Жакшы каалоо тилек айтканга эки чакыруу билет беребиз. Ал эми кагылайын калайык, бүгүн баскан жолубуз шыр болсун. Айтканыбыз ыр болсун, турмушубуз тың болсун. Тунук болсун оюбуз, куттуу болсун бүгүнкү селкинчек деген тоюбуз. Гулина селкинчекти баштайлы, анда байсалдуу болсун жолубуз. Бара келди азаматсыз колчалар. Анда Гулина кезек сизде ыр менен жол узатыңыз. Эрип ушундай кубанып, маңдайы жарыла сүйүнүп турган туугандарына жолуккандай бүгүн. Себеби Санжырада апалары күтүп атканда көп жылдан бери. Келиңиз. Анда ушу мен мисалы Кубат агамдай төг албасам дагы ушундай куттуу студияда жолугуп турабыз. Ырымдын башында эле ошо жолуксак кандай жакшы деген ыр менен баштап берейин.
айнаган көздөр менен жолуксак кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы, жолуксак кандай жакшы. Сагынган жүрөк менен эң жакшы тилек менен кучактап бекем кызып, кубаттуу билек менен көрүшкөн кандай жакшы, жолуксак кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы. Амандык болсун дешет, өксүлөр толсун дешет, байырлап башыбызга бак төлөт консун дешет. Бар болсо кандай жакшы, бар болгон кандай жакшы, бар болсо кандай жакшы. Өйдөдө өбөк болуп, ылдыйда чөлөк болуп, туугандар жай турмушта жакшылык себеп болуп, жолуксак кандай жакшы, жолуксак кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы, жолуксак кандай жакшы, жолуксак кандай жакшы, жолуксак кандай жакшы. Эй, Бали. Жолуксак кандай жакшы. Бара келди. Азаматсыз, жабылар сизге. Эң сонун Гүлина Калыгулова Кубат агабыздын жолуккан кандай жакшы, ушул күн кандай сонун деп ырдап өттү. Караңыздарчы, азыр программабызды ушундай жакшы чыгармалар менен баштап алдык. Алгачкы мейманыбыздын пикирин угалы 57-77-98 сандарындырген түз эфирде мейманыбыз бар. Кабыл алсак, саламатсызбы? Казбек мырза, кош келдиңиз. Жакшы, рахмат. Кутман күнүңүз менен. Я. Кутман күнүңүз менен, оң. Рахмат. Өзгө бик болсун, бир досту Гүлинага берейин. Гүлинага. Рахмат. Бар болуңуз. Жийиттик кыласыз, байланышка келгениңиз үчүн ыраазычылык билдиремин. 57-77-98 мейманыбыз бар. Саламатсызбы? Алмагүл алтыным, кандайсың? Жакшыбыз, өзүңүз жакшысызбы? Жакшы, баары жакшы. Сага ден соолук алтыным. Күч кубат берсин, ден соолук берсин, асманың ачык болсун, өмүрүң узун болсун, келечегиң кең болсун, чарчабай талыкпай биздин апалардын, эжелердин, ушундай аталардын көңүлүн көтөрүп жүрөр. Ар дайым сага ден соолук каалайм. Ушул өмүр каалайм. Балдарың сый урматын көрүп, жаркылдап, көңүлүңдү жайдар. Biz Esenbay Kököğü'sün, sen yok bolsan Esenbay Kököğü'sün, den soğuluğunu sırap durarızlar. Den soğuluğunu tüm bolsun. Rahmat, çok rahmat. Baldanın tüy urmatın göre koy altınım. Jarkıldap, mangdayında jarkıldap, oynap, gülüp yürüyorsun altınım. Çok rahmat. Çok oyuyorsun altınım. Çok rahmat. Ketken apandarının mayramı kut bolsun, ömür uzun bolsun. Rahmat. Salamatpı, balam kısım. Salamatçılık apaganda jakşysызбы? Kısıma ak yol, kısım jakşı ördap kettin altınım. Bizim manaydı götürüp kettin altınım. Sana den soluk, güç kuvvet versin altınım. Rahmat, Sana çok. baktılı ömür dileyim. Den Var soluk olmuş. dileyim altınım. Kısım baktılı ol altınım. Ömürün uzun bolsun, geleceğin gen bolsun. Übülen ben aman bolu koy. Balama den soluk, genceceğin atından. Çok rahmat. Doğusunda kısım öğrem. Rahmat, бар болуңуз. Бали. Çok rahmat. Ыраазычылык билдиребиз. Келип туруңуз, кабыл тилектериңизди кабыл алдык. Дагы бир угармандын пикирин угуп коелу. Шарт боюнча ар бир лампада 3төн угарман байланышка чыгышы керек болот. 57-77-98 сандары кызматта 0312 бул шаарыбыздын коду. Сиз Кыргызстандын кайсы тарабынан байланышып атасыз? Толук маалымат узатып коюңуздар. Саламатсызбы? Алло, Оу. мен Бишкектен табылды. Табылдагам, кандай жүрөсүз? Ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы, аябай сонун. Көптөн бери көрүнбөй кеттиңиз. Men özüm sayakmın. А. Бишкекти sayakmın. Men böyle kiyinme ölüm dostumdu. Hadi. Рахмат, байке. Байкем турбайсызбы? Концертке келесизби? Дейин десем алсак кетти. Çok рахмат. Бар болуңуз, байланышка келгениңиз үчүн ыраазычылык билдирем. Добушуңузду Кубат мырзага каттадым, дагы кезекти Кубат агама кайрадан узатабыз. Кубат мырза, келиңиз.
Кандай ыр менен улантасыз? Жоолуккан кандай жакшы деделе. Жоолук кандай болобу деп туруп бир даңыз. Тексем упай албай калчу да экенми? Ырдай токшойм. Мындай ырдайчы. Анда эмерда берейин. Барпалукулов атабыздын Көзел кыз деген сонун ыры бар. Анан кийин Замирбек Үсөнбаев атабыз иштеп чыккан. Обонун ошону ырдап берейин. Бай. Кабыл алып койсоңуздар. Көзел кыз. Саратан айлар салқын күз, самадың бекен көзәл қыз, емдігің айлар екай күз, естедің бекен көзәл қыз, көзім сүйді миң сұлу, көңілім сүйді бір сұлу, көңілім сүйгөн сен болдың да көрінің ашық мен болдым. Жолығың қызыл башайы, жол жүріп келдім атайы, жалынға салсаң өзің салда жарокер көзәл сыпайы, көйнөгің қызыл башайы да көргөнү келдім атайы, күйіткө салсаң өзің салда көркөмдү көзәл сыпайы. Ар ким айтат сүйгөнүн, акылына түйгөнүн, ашык бир болуп жете албай, арасат жолдо жүргөмүн. Мен дагы ырдап берейин, ашыгылыктан бир сабак, дак салдың уз жүрөккө да дар дизел güzel ак тамак. Күрдөлдү жаштың кезекен, күзөдүм сүйүү чарбагын, аманатчанга белектеп мен ашыгылык гүлүн кармадым. Анан шо гүлдү беришке мен көзәлдың издеп баргамын. Булактан көрүп чак түштө мен булбулдай аба салгамын. Көп жерди көрдүм кыдырып, кара суу менен чарбактан, каш кирпигиң төгүлүп да карасаң кумар таркаткан, көкүрөкөң от салып, көп жылдызды саматкан, жанада көптү көрмөкмүн мен жаралган болсом канатчан. Айтқанымдың себебі, сүйбей бір киши келеби, сыпайының жайынан билбей бір киши келеби, белеке қызыл гүлім барда бериш үчүн болдум зар, тартууга қызыл гүлім барда тапшырыш үчүн болдум зар. Караңгыда жол бассаң, чырагың болуп жүрөйүн, кайда барсаң жаныңда ынагың болуп жүрөйүн, күндө келип суу алган булагың болуп жүрөйүн, кайда моюнуңа тагынганда тумарың болуп жүрөйүн. Жашырбастан ачык айт, эмине болсоң оюңда, асмандан түшкөн кушка окшоп, туткунуң мен торуңда, сыйласаң даң өзүң бил, кыйнасаң даң өзүң бил, тагдырым сенин колуңда. Сыйласаң даң өзүң бил, кыйнасаң даң өзүң бил, ой, паспортум сенин колуңда. Бара келди, азаматсыз колдор сизге. Кубат Тукешев, ардактуу армандар, Güzel кыз деп аталган керемет ыр программабызды улады. Гүлина Сулу паспортун кайдан алып жүрөсүз? Азыр угармандардан кийин жооп бересиз. Ар бир нерсенин жообу болуш керек. Мейман бар, саламатсызбы? Алмагүл кандай кызым? Жакшыбыз, өзүңүз кандайсыз? Кош келдиңиз. Мен кечеда ушул мезгилде оштон чыкканмын. Жанагы Манас талаштык Манасчы балам менен неме чыккан да баягы Каныкей. Ооба. Мен быйыл анча көрбөй калдым да кызым. Кече бүгүн бекеш үйдөмүн. Мен былтыр мурда жыл кышта көп көрөт болчумун. Сага рахмат, сага туну кесир. Чоң рахмат. Балам Кубат балам каердин баласы?
Мен өзім байке амансыздарбы, өзім болсо Нарын облусуна караштуу Жумгал районунан болом. Балам. Концертин жакшы өтсүн. Мен Рахмат. да бара албайм да, пенсиядагы адам. Концертин көңүлдүү өтсүн. Ооба. Чырактай болгон кызым, сен капа болбо, мен добушум үчүн кубат балама. Бар болуңуз. Ош жергесинен келе албай калам. Болду, болсун дейт. Кефир кызым. Чоң рахмат. Бар болуңуз. Байланышка келгениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Добушуңузду каттап койдум. Келе албай калган болсоңуз, анда кийин YouTube каналдан концерт толук көрсөңүз болот. Саламатсызбы? Саламатчылык айланайын. Кош келдиңиз. Алмагүл, тутук эфир. Рахмат. Болгой. Жаныңдагы сулуу кыз Гүлинагадагы неме ырчылык өнөрү өркүндөй берсин. Чоң рахмат. Анан мен теге кубатка ыраазычылык билдирейин дедим эле айланайын. Мен Жумгалдак болом, 70 апак болом. Өзүм эжекем турбайбы? Анан өмүрлүү бол, ден соолукта бол. Бар болуңуз. Астыңан жакшылык кетпесин, артыңан жамандык болуп кетпесин. Анан бир куплат бирде мен айтып коеюн. Ыстырык борон урганда, ысык суу тоогот кумганда, Муратбек кийдини көз жарган, торгойдун көзү Жумгалда. Жумгал деп эле. Аты мен уулумдун аты да Кубат эле, өмүрлүк бактылуу болуп, Бар болуңуз. иши илгериле берсин. Ооба, бар болуңуз. Айланайын, өмүрлүк бол. Добушун сага. Баракелде. Бар болуңуз. Ыраазычылык билдиребиз. Байланышка келгениңиз үчүн рахмат айтабыз. Уюрда биди го я жумгалдыктар. Ойбай. Биздин ырчылар көп бизде. Жумгалдай болобу, Мейман бар. Саламатсызбы? Саламатчылык Алмагүл кандайсың? Жакшыбыз, өзүңүз жакшысызбы? Денсаулыгың жакшы. Баары сонун. Тунук эфир сага. Рахмат, кош келипсиз. Жаш таланттар келиптир, чыгармачылык ийгилик таланттарга. Кубаттарым бастыр, кубатка ийгилик, кызыма берип коеюн деп. Арынбайбыз. Жеке. Атыңыз? Эфириңер тунук болсун. Мен Анаркүл эже Бишкектен. Анаркүл эжеке. Бар болуңуз. Чоң рахмат Анаркүл эжеке. Сизге да ийгилик каалайбыз. Гүлина Сулуга сиздин добушту каттадым. Азырынча 3-3 уланта беребиз. Чамдаңыздар сиздер дагы. Гүлина Сулу, келиңиз. Паспортум сенин колуңда. Та кыйнасаң да, сыйласаң да бар өзүңдө. Көзөл кызды урдап атып, анан мен айта көрбө деп жооп берейин, Жүзүң сүйгүм жүзүңдөй садакасы, жүрөгүмдү туюкка камабачы, окуучуңдан бешпетеп сүрдөп кетем, октой өткүр көзүң менен карабачы, окуучуңдан бешпетер сүрдөп кетем, октой өткүр көзүң менен карабачы. Карегимдин жолуңду издебечи, каалаганың катылуу ичте кези, сени сүйгөн бактыма ыраазымын, секетими тиктебечи, сени сүйгөн бактыма ыраазымын, секетими тиктебечи. Күн артынан күн жылып өткөн сайын, күйүп-бышып жүргөнүң мага дайын, ансыз деле көзүңдөн көрүп турам, айта көрбө сүйөмүн деп кагылайын, ансыз деле көзүңдөн көрүп турам, айта көрбө сүйөмүн деп кагылайын, сүйөмүн деп кагылайын. Баракелде. Бол чоңулар сизге. Көкүш, карайсың.
куш кыз деген кыйын кыз да. Көстөн көрүп эле байкап коет көрүнсүң. Анча тиктеп карабачы дейт эне. Son керемет биздин Гүлина сулуу айта көрбөсүйүм деп кагалайын дейт. Ансыз деле байкап турам көзүңөн деп угармандын пикирин угалы. Анан көздөрүңүз кантип байкалып калганын сиз айтып бересиз. Мейман бар. Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Кандайсыз? Кош келдим. Мен азыр эки баламды көрүп кубанып атам да. Бир кезде төкмөчүлүк өнөрү аябай жоголуп кетейин деген эмеге чейин барганда ошону Элмирбек Иманалиев раматылга каган силердин устатыңар устат өтүп жүрөсүңөр ошол киши кайрадан түшүп жаштардын баары өтүп да бүгүн дагы жакшы маана айтат болуп атат элибизге Бар болуңуздар. Өмүрлөрү uzun болсун чыгармачылык өркүнчүлүк Толук жакшы угулбай калдыңыз. Телефон туткасын аябай жакын туруп алган окшойсуз, ошон үчүн байланыш жакшы болбой калды. Кайрадан аракет кылып көрүңүз, бирок чын дилден айтылган кабыл тилектериңиз кабыл болсун. Бирок добуш кимге экенин укпай калдык, ошол себептен кийинки угарманда кабыл ала берели. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Кош келдик. Атыңыз ким, төргөтүңүз? Атым Назар. Назар кайдан чалдыңыз? Бишкек шаарынан чалдым. Угатабыз сизди. Ошо чоңузга доосумду берет элем. Чоң кыз жакып калган окшойт да сизге. Мен азыр жаңы эле өткөдүм да. Ошо жаңы отап көрүп постон үзбөй өчүмүн да. Азаматсыз. Ар дайым көрүп туруңуз. Сиз бизди көрөсүзбү же угасызбы радиодон? Радиодон укпайм, эмеден көрөм, телевизордон көрөм. НТСтен көрөсүз, Кайсыл тараптан көрүп атасыз ошондо? Кызыл аскерден. Кызыл аскерден. Бар болуңуз, чоң рахмат. Байланышка келгениңиз үчүн ыраазычылык билдирем. Добушуңузду каттап койдум. Гүлина сулууга. Кызыл аскер тарапта бизди көрүп атырган жалпы көрөрмандарга ийгилик болсун. Саламатсызбы? Алло. Ага, кандайсыз? Алмагүл, мен кайрадан чыгып атам оштон. Жакшы, келиңиз. Мен жана сүрдөп кетип айта албапмын. Кубат балама бир сөзүм бар. Кубат. Мен сени бир адашпасам, жашым өтүп калып атат. 4-5 жыл мурда Элмирбектин деле көзүм гана көпчүл болду да, Элмирбек Иманалиевдинчи. Ошону силер сен баш болуп бир 5-6 оңор эскерип отурганда сен же адашасаң менин жайына келбей. Бир чоң филармонияда айтыштабы экен, комуздук койнууда ойнап туруп, ушул Элмирбек устаздын орусча айтканда прогресси дегенсине Элмирбектин ойногону деп туруп бир баштаганын эсиме түшүп атат балам. Добушуму жана сага бердим, дагы да сага берип турам, 2 жол чыктым да алмам. Кандай болбойт да. Пикириңизди угалы, анан добуш кабыл албайбыз бирок, На экране чыгып атпаймынбы? Кубат балам, сен эфирдин жүрүшүндө булбулуңду да берчи балам, Элмирбектин булбулун, макулбу? Жарайт. Бар болуңуз. Суранычыңызды орундатканга аракет кылабыз. Байланышка келгениңиз үчүн ыраазычылык билдирем. Ошондо 2 добуш кабыл албай калды. Бир угарманыбыз угулбай калды, экинчи угарман экинчи жолу байланышты. Азыр үчүнчү угармандын пикирин угуп көрөлү. Саламатсызбы? Кандайсыз? Жакшы эме. Алмагүл, кандай? Райла эжекем, кош келдиңиз. Баары сонун, өзүңүз кандайсыз? Баары өзүң ден соолуктарың жакшыбы, иштериң жакшыбы? Эң сонун. Мен да ден соолуктарым жакшы болду. Жакшы сүйлөй албай жүрөм көп келдери. Ошо Алмагүл, сага ишиңе ийгилик. Өмүрүң узун болсун. Балдарыңдан аман бол, үй-бүлөңдө бактылуу бол. Сени күнүгө көргөнүбүзгө биз абдан кубанычтуубуз. Сени көргөндө мындай сүйүнүп турабыз да. Эң биринчиден. Сени сагынып да калабыз. Сени көргөндө сүйлөбүз да кадимкидей. Чоң рахмат. Эмне деп айтайын. Бүгүн жакшы ырчылар келиптир, жаштар келиптир. Жакшы ырдап атышат. Анан мен могу жаш бала Кубат Тукеш. Кубатпы? Кубатка добуш берип коечу. Ошо добуш берип коеюн. Концертине келесизби? Элмирбектин ырларын ырдайт турбайбы? Мен Токтогул районунан болом. Болду.
Бар болуңуз. Бар болуңуз. Чоң рахмат. Рахмат, ыраазычылык билдиребиз байланышка келгениңиз үчүн. Рахмат айтабыз, добушуңузду каттап койдук Бат мырзага. Келиңиз, жигиттин гүлү, кезек кайрадан сизде. Ал сиз деле көзүмөн көрүп турам, айта көрбөй, сүйөмүн деп кагылайын деди. Мен сулууларга суктанууга акын бар деп ырдасам, мындай тура болмок экен, негизи жанан. Бул жерде Оштон байланышкан байкебиз дагы, мына эжекебиз дагы Элмирбек агайыбыз, устатыбызды эскерип, ырдарларынан ырдап берчи дейт. Анан элдин баягы суроо талабын кантип жерге таштап коебуз, аны аткарып берейин. Илгери Ашкеме бирөө ушул Кара Кулботом деген дастан бар, ошону аткарып берчи деп айтып калыптыр да. А киши билбейт экен. Анан баягы элдин баягы ушундайлык сурангандан баягы койчу ушул кишинин шагы сынып калбасын деп атайын ошол Кара Кулботомду төгүп айткан экен да ошол жерденчи. Ушунча баягы элдин суроо талабын бийик койгон экен, ошол сыңарындай. Мен башка эле ырдайын деген, бирок баягы Элмирбек Иманалиев агайыбыздын ырын ырдап бер деп сурангандан ошону ырдап берейин анда. Бара келди. Гүлира, сонун булбулга салыштырасыз ошондо. Салыштырсаңыз туура эле болот, жарашат. Ооба. Алым жетишинче, үнүмдүн жетишинче ырдап берейин, бара. Ар кечте ар таңда боздоп сайрап, азгырып сезимди козгоп сайрап, бир булбул булугуп келет күндө, биз жүрүчү алма бактей болжоп сайрап. Алчак таң адашып күгүм калган, аршак таң алмадай сүйүм калган. Ал сүйүм булбулга айланганбы, ашыгын издеген үрүл таңда. Geçte ünün baspay, buluktun nege mınçay, bulbulum bulbulum ay. Janşaysın jaş bulbul toktoboğun, jaşodo jan jogey bostoboğun. Jaşıymın göbeste bal gündürdü, jaştığım jaştıkan okşoboğun. Sayraşın ötköndün eske salıp, sanar kaymal gündür çette kalıp, bulukkan bulbulday seni joktoyum, buyruksuz süyümdün çekte balı. Geçte ünün baspay, buluktun nege mıncay, bulbulum bulbulum ay, bulukkan gurgurum ay. Kol çavular sizge yazamatsız.
Кубаттуу кеңештин аткаруусунда Булбулум угармандарыбыздын өтүнүчү боюнча Элмирге агазындагы бир жакшы чыгармасы 12 саат 53 мүнөттө билими 1 саатыбыз жыйынтыктарын аз эле убакыттар калды. Байлашка чыгам деген меймандар болсо күтөбүз. Угарманыбыз бар. Кабыл алсак, саламатсызбы? Саламатсыз, калмагырсың, кандайсың? Жакшыбыз, өзүңүз жакшысызбы? Кош келдиңиз. Келдик. Бүгүн эки чыгармасы балдарыбыз келиптир, өкөтөң бирин өтүп, бири өтүп атат. Өкөтөң сергичекти жакшы күйлөп атат. Мен добушумду ушу Кубатка берип кетет элем. Элмирбектин ырын ушундай ырдап, сыйлап, ушу эстеп, дайым Элмирбекти ошо шакирттери эстеп жүрөт да, ошого ыраазычылыкты билдирип кетейин. Өздөрү жумалдык болобуз, ошо Кубатка берейин добушумду. Тугандарым турбайбы? Концертке келесе? Десем эле алыстап кетип атат угарманыбыз. Чоң рахмат, бар болуңуз, добушуңузду каттап койдум. Кубат мырзага 57-77-98 мейман бар. Саламатсызбы? Алло. Оу. Алмазгүл, кандайсың? Жакшыбыз, өзүңүз жакшысызбы? Кош келдиңиз. Кутмандуу күнүң менен. Рахмат, бирге болсун. Бизенти саяк келип калган турбайбы бүгүн эфирге? Эмне эле болуп атат десеңизби? Медицина кызматкерлеринин күнүндө такай акын болсун медиктердин арасында. Кубатка ишине ийгилик, үй бүлөлүк бакыт. Дагы мындан ары жалган албады ийгиликтер жарата берсин. Бар болуңуздар. Добушум Кубатка. Мен Бишкектен чалып атам, өзүм жумгалдыкмын. Атым Дарика. Дарика же концертке келесиңиздин, Буюрса. Чоң рахмат, бар болуңуз. Байланышкан үчүн ыраазычылык билдиребиз. Добушуңузду каттап койдум. Мейман бар. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кандайсыз? Кочкор экен кутман күнүңүз менен. Кутман күнүңүз менен сиздерден жакшы, саламаттуу ырчылар келиптир. Sevgicek жакшы күйлөнүп атат. Мен кааларым чын ден соолук, чыгармачылык ийгилик, бактылуу болуштун. Уул менен кызым, добушум кызыма. Гулина Сурак. Сизге тунук эфир. Чоң рахмат. Бар болуңуз, сизге дагы ийгилик каалайбыз. Улан табанда Гулина булбулум буулуккан кургурум деп сыздаган жигиттин күнүнө кандай ыр менен жооз атасыз? Мен анда сүйүнүм эрес мыйзамын ырдап кетейин.
таштайсың мен жетчү бактынын ыйладым мен кетчү жолума таштайсың мен келем сен эшик мен келем сен эшик ачпайсың. Эй, баракелди, азаматсыз, кол чабуулар сизге керемет аткаруу. Гүлина Калыбова аткаруу осундай эмгек кагызын дагы бир жакшы чыгармасы, ардактуу угармандар, программабыз улап берди. Жаңы музыкалык саат көрүп жана угуп атканыңыз Санжыра радиосунун Селкинчек долбоору, НТС телеканалы жана Санжыра радиосунда кыска жарнамалык турмак бар. Андан соң эфирибизди улантабыз. Сиз болсо байланышка чыкканга даяр туруңуздар. Санжырада селкинчек санат ыр деп серпилет. Жаңы сезон башталды, жалпыга айтсак белгилеп. Тапшырма, суроо, жооптор таразалап эл билет. Ыр куржуну сөгүлөт, ырыстуу ырлар төгүлөт. Анда салам айтып мекенге, Санжырага төргөт. Санжырада селкинчек, санжыргасын эл билет. Иш күндөрү 12-ден 2-ге чейин. Санжырада селкинчек долбоору. Жаңы музыкалык саат, ардактуу угармандар, угуп жана көрүп атканыңыз Санжыра радиосунун Селкинчек долбоору. Катарыбызга жаңы кошулган меймандар болсо, бүгүн студиябыздын меймандары таланттуу инсандар Кубат Тукешев жана Гүлина Калыбова. Эки талантка калуу тилегимди айтам, добушумду атам, пикирин билдирем деп эртеден бери байланышып аткан угармандарыбыз бар катарда. Пикирлерин угуп коюп, андан соң улантабыз. Мейман бар, саламатсызбы? Менин карындашым айга үйдө атат Селкинчекте. О, да, сиздин карындашыңыздай болобу. Кош келиңиз Эмек мырза. Сендей жокко, сендей табыш кыйынга болот. Рахмат, келиңиз. Биринчи салам беришиме, ден соолугуңуз болсун, өмүрүңүз болсун. Рахмат, чоң. Жакшы ырчылар кеттир, добушум кызыма. Чоң рахмат. Чоң рахмат, Эсебек мырза, байланышка келгениңиз үчүн ыраазычылык билдирем. Добушуңузду Гүлина Сулууга каттап койдум. Мейман бар. Саламатсызбы? Саламат. Келиңиз ага, кандайсыз? Жакшымын. Баары жакшы, өзүңүз жакшы жүрөсүзбү? Ошол учурашып коюнчу деп эле чыгып калдым. Кубанычтабыз ага. Жалпы Санжыра жанымды салам. Чоң рахмат. Кайдан чалдыңыз? Ишке аткан сага ушул өмүр бактылуулук. Рахмат. Есимден көп сөзсүз таппай калам. Бир тике сүйлөп коесоң мына. Албетте, келиңиз. Кайдан чалдыңыз? Атыңыз ким эле? Атым Эсенгелди атаңмын. Эсенгелди атам. Могу Кубат аябай жакшы ырдаган, жакшы акын болуп жатат. Өзүм болуп өркүн өссүн. Рахмат. Кубатым эметкенде кубанып калам. Ошо так анан кийин мындай жакшы аткарат да мени мындай. Анан бул кызым болсо нагымдык кыз экен. Кызыма дагы чыгармачылык ийгилик. Чоң рахмат. Анан могу жерде бир бүткенде айтып турган сөз бар. Баарыбыз эле бирибизди каалабайбыз, анан бирок немеден телефон аркылуу эле сүйлөп калабыз го. Каалап элек тигимин айтып. Анан мен бир сөзү жакшы киши го деп ойлойм да. Ошондой кишинин батасы етинин бири кыдыр дейт да, ошонун бирөөнүн киши го деп ойлойм да. Сөзүн тигеле чичнектештирип, стройкага түшкөндөй кетет да. Ибадат деген мага курбандаш эле болот го. 80 жашым меники деле чукулдап калды. Анан ушул ибадат жакшы тилек айтат, жакшы каалам айтат. Анан ушуну мен өтө баалайм. Кээ бирлери ибадат сүйлөйт, анан мынтеп дей берет экен. Карынын сөзүн капка сал дейт. Анан бата бергенде дагы сөзүн тиги мунусунун баары ушул бир куйруштуруп сонун сүйлөйт да. Ушул кишинин батасын алганыңар етинин бирөөсү болуш керек деп ойлойм мен. Анан
Бұл награда имам іске шақыру. Сыйлық ешо да сыйлық. Анам мен өкөнеттен тарыппа нағымның ғылымдарында өкен өкөнеттен бір-бірден күндері бір-бірден сұрау өреткен бүгін де сұрап қояйын. Мақұл. Бар болыңыз. Сізде бұл инсан сұрап атса мен қантып жоқ дейін, екі талантқа тең бірден ұпай, екіден доғыш қаттап қойшы бірден екі доғыш дейді. Мақұл болып, сіздің пікіріңізді еске алдық. Екі талантқа бірден ұпайды қаттап қойдық. Байланышқа келгеніңіз үшін рашылып білдірем. Ана жаңағы біздің байланышқа шығып ардайым күн сайын қалу тілегін айтқан Ибадат айымға расшылығын айтып, рахматын айтып атады. Мейманымыз бар. Саламатсыз ба? 1969 абоненті мен сізді ұғатамын, келіңіз. Толқынданбаңыз, сүрдіңіз. Қандайсыздар? Жақшымыз, өзіңіз жақсыз ба? Мен Бішкектен Арча Бешіктен чалып атам. Бүгін жақсы емелер келіптір. Чоңыздағы қуат болса, елге танымал болып қалған жігітті. Мен доғышым қуат тарымас қыздың қырша сұлу дейтін. Қарындас Чоң, рахмат, бар болыңыз. Разыбыз, рахмат айтабыз, разышылық білдіребіз. Доғышыңызды қаттап қойдық. Алимик Қуаттың концертіне келіңіз сіз. Доғышыңызды Гүлін ауыз атыңыз. Келіп тұрыңыз, рахмат айтам. Улан-таланда сүйінің мерес мыйзамы деділі Гүлін асылу. Анда життің гүлі кезек сізде. Баяғы кішіне мұңайып кетті оқшайды да біраз, сүйін мерес мыйзамына кіріп кеттік. Мерес мыйзамынан шығарайын әмбе. Баяғы азырғы 2024-тің емесіне қарасақ, баяғы мағлұматына қарасақ, 56.000 үйбіле құрылттыр. Анан тілеке қарышы 13.000-ге қайра ажырашып кетішіптір да. Бұл ең баяғы Торғойдыңдағы үй бұзылбасын дейді қо. Қырғызда Чымчықтыңдағы үй бұзылбасын. Арбір өзінің жарыменен бақтылы болсын. Құдай талам арбір өзге жарыз менен чынығы ұшындай бақыт насип қылсын. Гүлнада қарындашым бұйырса бақыттың бағында отырады. Базарында дейінші бақыттың базарында. Құдай талам разылығын бір жарға насип қылсын деп. Маға жар керек деген сон ыр бар. Майра пауздан, ә? Майра пауздан ошоны ырдап берейін. Қалып қойсаңыздар, кетігенде. Ей, Майра. Маға жар керек, үзікті жалғай тұрған, жоғымды қамдай тұрған, тағдырым татал болса, тар жолдан тайбай тұрған. Тағдырым татал болса, тар жолдан тайбай тұрған. Маға жар керек, от болып жана тұрған, алдыман таңа тұрған, айымдар арасынан өзгөчө жаратылған. Айымдар арасынан өзгөчө жаратылған. Маға жар керек, чалынбай тузақтардан, чарбасын түз атқарған. Алыс бол деп айтмақмын, uzun тил ушақтардан. Uzun uzak бол деп айтмақмын, uzun тил ушақтардан. Маға жар керек, Irak болып қара жерден, ырыс құтала келген,
ынтымақ өмір сүріп ыймандуу бала берген ынтымақ өмір сүріп ыймандуу бала берген деп көңіл олуктурдум купулум толуп турдум жүрөктөн эңсегенди акыры жолуктурдум ал кезде көксөгөндү нарындан жолуктурдум. Эй, бара келди, азаматсыз, кол жабып сизге. Мага жар керек деп аталган жакшы ыр десте Кубат Тукешев аткаруусунда программабызды улантабыз. 10:12 бизде болсо мейман бар. Бигерин айтам, калуу тилегимди узатам деген. Саламатсызбы? Алмагүлө кандай? Жакшы, өзүңүз жакшысызбы? Кош келдиңиз. Биз канттан чалып атам. Кечээ таластыктарга салам дейбиз, бүгүн нарындыктарга салам дейбиз. Кубат балам, кандайсың? Катеже санаптансың иштеген. Жакшы, я. Кандай дейсиз? Катеже? Санаптансада. Жакшысызбы, кандайсыз Катеже? Жакшы элесизби? Жакшысызбы Катеже? Сенемде Кубат, атаңдан мурун сакал койгонсуң. Ушундай болду деп коесуз. Ушундай болуп кетти. Болсун сага Кубат. Рахмат, бар болуңуздар. Катежим дей болобу? Атамдын кесиптеши. Катежебиз. Бар болуңуз. Күлгөнүңүздөн сиздин. Рахмат айтабыз, ыраазычылык билдиребиз. Добушуңузду каттап койдук, келип туруңуз дейли. Мейман бар, саламатсызбы? Алло. Меле сүйлөп аттам, телефонум угулбай калды го. Угулбай калды, ооба, кайрадан келиңиз. Эки баланы көрүп туруп аябай кубанып атам да. Биргесте ушу кароос балапандардын баарын тогузуп алып, ошо уядан учурду эле мына алды концерт берип, наамдарды алып, баары ордорунда болуп келатат. Демек, Өлмүрбек көпкө чейин элдин ичинде өлбөйт, ат алып, дагы жашай берет деген ойдомун. Эки балага чыгармачылык ийгилик каалайм. Бар болуңуздар. Кубаттагы, Гүлнадагы такшалып келаптыр. Дагы чыгармачылык ийгилик каалайм, мындан дагы чыгармачылыгыңар арта берсин. Келечегиңер көн болсун, өркүнүңөр өссүн, добушум Гүлнага. Бар болуңуз. Рахмат, бар болуңуз. Каттап койдук добушуңузду, келип туруңуз, ыраазычылык билдиребиз сизге. 57-77-98 дагы бир угарманыбыз бар, байланышка чыгып жаткан. Ар бир лампада 3 угарман жана бир угарман бир эле жолу пикирин билдире алат. Себеби бизде көптөр байланыша албай жатабыз деп күткөндөр көп. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Кандайсыз? Кош келдиңиз, Чынар эжекем, Кандай жүрөсүз? Жакшы жүрөм. Карабалта шаарынын Алтын айылында тургунумун. Алтын айылында, алтындай болгон угарманыбыз. Сиздердин көрүүчүңөрмүн, угуучуңөрмүн. Көрүп атам МТС каналынан. Сага кааларым ден соолук, аман бол, ишиңе ийгилик, өзүңө ден соолук, бала бакырың менен аман бол. Балдарың ыймандуу болсун, ырыс-кесиптүү болсун. Чоң рахмат. Жакшылыктарын көрүп атыңыз. Бүгүнкү келген ырчылар, жаш таланттар, Гүлнаны дагы тааныйм, Туратты да тааныйм. Бала эме кылды элек, голосунду берди элек, жакшы жашап, экөө тең жакшы мынтип мынакей эле менен эле чоңоюп калышыптыр. Таланттарына таажим, өздөрүнө ден соолук. Турат балам болсо концертиңди жакшы берип ал, аман эсен өткөрүп ал. Жакшы ийгиликтерге жет, аман бол, бар бол. Эми добушумду кызым таарынбаса Туратка берип коеюн, Жок, таарынбайбыз. Сиз айткандай болот. Бар болуңуз. Чоң рахмат, Чынар эжекебиз. Добушуңузду каттап койдум, ыраазычылык билдирем сизге. Уланталанда мага жар керек, бирок мен өзүм таап алдым. Ушул ойдогудайды нарындан дейт жигиттин гүлү. Сиздин жеңеңиз жөнүндө да берди окшойт ушунда. Анда Нурак Абдрахманов атабыздын Табышмактуу тагдыр деген бир жакшы чыгармасы бар. Ошону тап коеюн,
Tapmadım sende, görmedim sende. Özüm üçün nur çaçkım gelir asmanğa gündöy. Ömür boyu özüngde vırdayım çarçonu bilbey. Karap karap karigim talı bezdesem da bütünüdün tapmadım sende, görmedim sende. Aydın gölдің айланып ұшқан айдарың желдей. Сендей жанға көз артқан көптөр еш тыныштық бермей. Ішін жаным абайла жаным кем болсоң да чын барқыңды біле албас мендей, сүйе албас мендей. İşin canım abayla canım kim bolsоң da çın barkındı bil albas mendey, süy albas mendey. Çın barkındı bil albas mendey, süy albas mendey. Ey barakeldi azamatsız kol çallar sizge. Солым керемет чыгарма мыкты аткаруу талантуу биздин Гулина Сулун аткаруусунда. Программабыз улантабыз 57-77-98 ардагы замандаштар. Байланышка чыгып пикириңизди айтам деген дагы бир угарманыбыз келип калды. Мейманга кабыл алалы. Саламатсызбы? О. Рахмат, кош келдиңиз. Мен Гөлдөн чыгып Айтыштын сүйөрмалыгы. Эйди. Эки талант келиптир, эки талант сатен чын көзсүз. Барбасы ийгиликтерди ийгиликтерди кылган. Кубат деген достор концертти ийгиликтерди кылат, ийгиликтерди кылган. Бийлерибиз менен жакшы көрөбүз, нерелеринде. Бар болуңуздар. Добушумду кубатка берем, алмагыл. Рахмат. Бар болуңуз, чоң рахмат. Келип туруңуз. Концертке келет окшойсуз да демек аябай күйөрман, сүйөрман болгон болсоңуз айтыштын мейманыңыз бар. Саламатсызбы? Саламатчылык айланайын. Алмагүл, мен кайра чыктым, Санжыранын күйөрманымын мен. Келиңиз. Жанагы Кубатка бир куплет ырдап бербедим да. Анан кийин мен өзүм шаардамын, телевизордон көрүп отурам да күнүгө күтөм ушуну. Анан азыр эми нарындык экен. Мен Байсактан болом, ким Кубат? Өсмүчүгө турабызбы? Байсактын баш жагынан болом. Анан эми жана Кубатыма бердим элем. Кыйгызстан нарындык экен, Гулинага берип коеюн добушумду. Өмүрлүү болгула, рахмат. Рахмат, бар болуңуз, ыраазычылык билдиребиз, келип туруңуз. Мейман бар, саламатсызбы? Башка эле келбейди. Кош келдиңиз. Таласта эшиткенсиз бүкүн, кош келдиңиз. Эфиринчи абдан тоон болуп атат. Өзгөчө Кубат мырза менен Гулина мырза катышып аткан үчүн. Өзгөчө азамат. Кубат мырзага сөз жок. Гулина супсулуу болгон, эфирди кооздогон кандай сонун кызсың. Неужели ушу Кубат сени тандап атат, мен билбей атам. Эгерде тандасам адашпайт. Мүмкүн Кубат уже үй бүлөлүү болуш керек. Үй бүлөлүү. Баарыңарга ийгилик каалайм. Жолуңар ашык болсун, дайым көдөр болсун, жүргөн жолуңузда дайым билкү, саң, тамаша болсун. Дайым силерди жандаган адамдар жыргап, куунап турсун. Силерди абдан жакшы көрөбүз. Алмагүл сага чоң рахмат, чечсиз рахмат. Рахмат. Анан кийин мен ойлойм, ушу өзүмдүн ичимдеги каалоомду ушул 2-3 сөз менен жеткирdim болуш керек, Алмагүл, чынбы? Анан кийин эсенгелди абага жооп айткым келип турат. Жакшы сөздөрдү сүйлөп, конечно, жакшы сөз жаны экен. Мен дайым ибадатка каршымын, себеби эфирдин жартысын алат. 5 сөз менен оюн, каалоосун, тилегин, жүрөгүндөгү сүйүүсүн баарын жеткирсе болот.
жарым саат келиби. Я против ибадаттан. Бирок көп жашасын, бар болсун, аман болсун. Ар бирибиз билебиз. Бирок жазып койгон сөздү окшо оролуп, соролуп деген сөздү жаратып кетти. Кыскарттын сөзү. Ошол. Менин добушум Гүлимага көп тарпайт деп ойлойм. Бар болсун, бай болгула, жолуңар ачык болсун. Ылайым жакшылыктарда болгула. Айтканыңыз келсин. Жок рахмат. Байланышка келгениңиз үчүн ыраазычылык билдирем. Сиздин пикириңизди эске алдык, добушуңузду каттап койдук. Бизде жарнама бар, андан соң улантабыз. Сиз болсо 23 май Кубат Тукешевдин алгачкы шоу-кеси концертине даярданыңыз. Билеттер филармониянын кассасында сатылып жаткан учуру Кубаттын көрмандары, сүйөрмандары, апалары өзгөчө эртеден бери жумгалдан чалып атам, апаң болом, эжиң болом дегендердин баардыгы дароо кассага барып билеттерди эртелеп алып койбосоңуз аз эле убакыт калды, аз эле билет калды дегендей. Биринчи жолу алгачкы жолу шоу-кеси концерт болгондуктан жакшылап колдоп, коштоп, баардыгыңыздар колуңузга гүлүңүздү алып алып, Кубаттын чыгармачылыгын куттуктап келүүгө чакырабыз сиздерди. Жардамадан соң улантам, биз менен болуңуз. Санжырада селкинчек, санат ыр деп серпилет. Жаңы сезон башталды, жалпыга айтсак белгилеп. Тапшырма, суроо, жооптор таразалап эл билет. Ыр куржуну сөгүлөт, ырыстуу ырлар төгүлөт. Анда салам айтып мекенге, Санжырага төргөт. Санжырада селкинчек, санжыргасын эл билет. Иш күндөрү 12-ден 2-ге чейин Санжырада селкинчек долбоору. 27-минутта Тормандар көрүп жана угуп атканыңыз селкинчек долбоору. Алда жарым саат убакыт бар экен, эсиңизге салам. Бүгүн селкинчектин коноктору сиздерге жакшы маанай тартуулап жатат. Сиз болсо калуу тилегиңизди, пикириңизди алдагы мүнөттөрдө билдирсеңиздер болот. Маанайлар жакшыбы, чарчаган жоксуздарбы? Кубат, Гүлина кандай? Баары сонун. Мен башында келип эле канча саат болот десем, 2 саат болот дейт да. Көп го деп атпаймынбы? Сен батыл этип кетет деп койду. Анан карасаң саатты карасаң 1,5 саат болуп кетти отурганыбызга. Алда жарым эле саат калды. Жакшы менен өткөн убакыт ба, жаман менен өтүп кеткен өмүрүндө деп кыргызда бекер айтпаса керек. Анан бүгүн жакшы адамдар чогулуп бир жакшы бир маанай куралы деп атабыз. Ырга кезек берели угат. Келиңиз. Анда жанагы билет алам дегендер филармониянын кассасында эле эмес, ошондой эле кассир KG сайтында бар. Үйдөн чыкпай эле ушундай уюлдук телефон менен эле кирип төлөп алсаңыздар болот. Азыр замандын талабы экен, ошондо ыңгайлуу экен адамдар. Азыр адамдарда жолдор тыгын болуп да баргысы келбейт экен да. Ошого кассир KG сайтынан кубатты кешип жазсаңыздар чыгат буюрса. Аны апалар, аталар биздин угармандар колдоналар бекен деген ой болуп атат да. Неберелериңизге, үйдөгү кичинекей балдарга баарын айтсаңыз алар аябай жакшы билишет. Кассир KG сайтынан башпагып ал жактан кайсыл концерт Кубат Тукешев деп жазсаңыз, билеттер кайсыл орунда бар экендиги толук маалыматтар чыгат. Мына ошол жака дагы онлайн билет сатып алсаңыздар болот экен. Эң сонун келиңиз анда. Анда кийинки кезекти жана бир эжекебиз айтпадыбы? Кубат үйлөнгөн чыгар деп мен өзүнчө негизи мындай чыгарбайм да, үй бүлөм бар. Анан балдарым бар, 2 балам бар, улусу уул, андан кийин кыз, келинчегим бар. Өзү актал адам болот, өзүм жумгалдан болуп, бир эле облустан алыс кеткен эмеспиз. Анан муну баягы көп чыгарбайм, элдер билбейт экен да көбүнчө. Анан ошол келинчегим экөөбүз үйлөнгөнгө чейин сүйлөшүп жүргөнбүз, анан ошондо бир ыр жаздым эле. Анан ушу сүйүү ыр дегенде көбүнчө эми Рыспай Абдыкадыров, Асанкалы Керимбаевдин сүйүү ырларын окуп, Омор Султановдун Сен жөнүндө поэмасын окуп, укмуш, андан ашып түшпөсө керек деп анан обон дүйнөсү мага мындай ушу обон чыгарган адамдар бир өзүнчө бир касиеттүү адам болуш керек. Анткени баа сөз эми бар да, сөз деген кураштырып тапсаң болот, бирок обонду кантип чыгарасың? Жок нерсе. Деп анан обон чыгаргандарга аябай таң калчумун. Бул өзгөчө бир Кудай таалам назары түшкөн адамдар окшойт. Анан мынакей Калмураттын ырлары, ошолордун мындай классикага айланып кеткен мынакей Элмирбек Иманалиев, ошолордун мындай Түгөлбай Казаков деген небир шедевр адамдарыбыз. Обондорун угуп алып, ошолор обондор менен өскөн балдарыбыз да. Анан менден обон чыкпаса керек деп ойлочумун. Деп анан болбой эле өнөр адам. Өнөр адам болгондон кийин баары бирчи көкүрөгүңдү гытыглайт экен. Бир нерсе гытыглап.
Анан көбүнчө баягы учурунда сүйүү жөнүн жазып калбасаң өтүп кетет экен. Ооба. Сүйүп аткан кезде жазып калбасаңчы, анан сүйүү ырларын жаздым. Бирок болбой эле окшошуп калат да мындай. Улуу залкарлардын ырларына анан өзгөчө жазгым келди да ошол кездечи мындай окшобогон. Анан тамашалуу кылып бир чети тамашалуу. Ошол кезде аябай ушундай саясий курч кездер эле ошону ырга салып, саясат болду, сүйүбүз деген ырым бар. Ошону мен Санжыр радиосунда көп ырдабайм бул ырдычы негизи. Анан бүгүн сизди көрүп, Гүлнаны көрүп, ырдагыңыз келди, жаштыгыңызды эстеп, келип, ошол ырымды жаштык кезимде чыккан ыр. Анан кийин үйлөнүп ырдабай калдым. Келжең дарнырет бул ырды ырдасам. Сагардагам да кантип ырдабайм дейбизби? Анан ушинтип ошолорду ырдап берем, кийин түшүнөсүз көрмүн. Келиңиз анда. Обону да сөзүбүздөгү автордун аткаруусуна деп койчу эле. Баракелди. Урунат жүрөк оң болбой, удургуйт санам жөн койбой, уйкумдун барын уурдап алдың, казнаның алган чоңдордой. Уйкумдун барын уурдап алдың, казнан элең алган чоңдордой. Талайым болдың табылған, тамашаң айтсам тарынған, кечирип койгун төрага болдум, капилет сөздөн жаңылган. Кечирип койгун төрага болдум, капилет сөздөн жаңылган. Күттүргөн барбың өзүңдөй, күйгүздүң оттун өзүндөй, калпайттың арбын кандидаттардын шайлоодо берген сөзүндөй. Көтөрдүң көккө боюңдай, көп иштер болбой оюмдай, кечирдиң жалын, тешилдим жаным, Кыргызстандын жолундай. Кечирдиң жалын, тешилдим жаным, Кыргызстандын жолундай. Кылганын көрүп көптөрдүң, кымбатын сенде өзгөрдүм. Кубаттап койчу, кубанчым болчу, кум төрдөй болуп бөксөрдүм. Кубаттап койчу, кубанчым болчу, кум төрдөй болуп бөксөрдүм. Сарсана болуп күнүбүз, саргайып басып жүрүбүз. Саябан жолдо саякат болбой, саясат болду сүйүбүз. Сүйүнтүп койчу, сүйүнчүм болчу, сүйүүгө толсун үйүбүз. Сүйүүгө толсун баракелди, азаматсыз, кол чабуулар сизге. Анан ушинтип ырдасам эле келинчем айтып берет, ушунчалык сени кыйнадым беле, албайттым беле депчи. Анан айтып берем, бул көркөмдөп айткан сөзүм деп анан. Ошондой. Эң сонун керемет. Абдан тамашалуу жакшы. Ошол кезде чынында сиз айтып аткандай саясат курчуп турган кезде төрага болгонуңуз эле жакты мага. Ким экенин түшүндүк, эстедик дебейм. Угарманыбыз бар, кабыл алалы. Андан соң улантабыз, саламатсызбы? Hoş geldiniz. Sanjır'a gelген belgili ekibi için hükümete çok rahmat.
Өкөнтүн таланттары ташкындай кетти. Сиздин радиоңузга дагы чоң рахмат. Биз бул Сандыра радиосун дайыма угабыз. Анан ушул добушумду Гулина кызга бергим келет. Чоң рахмат. Атыңыз ким эле эжекем? Атым Кундуз. Кундуз. Кайдан чалдыңыз? Бишкектен чалдым. Бар болуңуз. Чоң рахмат. Байланышкан үчүн сизге ыраазычылык билдирем. Добушуңузду Гулина Сулууга каттап койдум. Бишкек шаарында бизди көрүп аткан жалпы көрөрмандарга ийгилик болсун. Мейманыбыз бар. Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Кандай дедиңиз? Угулбай атат эжеке. Рахмат. Баракелде. Бар болуңуз, чоң рахмат. Байланышка чыгып атканда үн алгы, сыналгын үнүн азайтып алып, ошол сыналгыңыздын үн алгыңыздын жанынан алысыраак туруп байланышпасаңыз жакшы болбой калат байланыш. Ушул эрежелерди дагы унутпасаңыздар. Мейман бар, саламатсызбы? Эжеке келиңизчи, агай, угуп атабыз сизди. Жакшыбы сөзүңүз? Саламатсызбы? Саламатсызбы? Сандыр радиосуна чоң салам. Бүгүн көчө талаштыктарга салдык эле. Бүгүн жумгандык саяк келип калыптыр. Менин иним болот. Мен жумгандык менен бирок Бишкекте жашайм. Эме Кубаттын атасы менен чогуу иштечимин айылда, больницада. Бар болуңуз. Тукеш агай менен иштечимин, Нурсалиев Тукеш. Бар болуңуз. Ушу эме өнөрүң өркүндөй берсин, өмүрлүк бактылуу бол. Рахмат, бар болуңуз. Ушунчук эмелерге көп чыга бер, концертиңди жакшы өткөрүп ал. Келесизби? Ооба, келем. Бишкек канчасы дедиңиз? 23 май. Бишкектемин. Мен ак өргөдөн чалып атам. Бар болуңуз. Атым Махабат. Жакшы болуптур. Бар болуңуз, Махабат эже. Кубатка берем, Кубат иниме берем. Макул, каттап койдук Кубат иниңизге. Макул, Аллабы сага да чоң рахмат. Ушуларды алып келип радиосуна чыгарганыңа. Рахмат, келип туруңуз. Байланышкан үчүн ыраазычылык билдиребиз. Добушуңуз Кубат мырзага каттап койдук. 23-ndө филармониянын чоң залында биз сизди күтөбүз Кубаттын жакшы кыр кечесинде. Келиңиз анда Гулина Сулуу тамашалуу агаңыздын өзгөчө чыгармасына сиз кандай ыры менен жооп айтасыз? Арзубек Бедияров агабыздын Боз ойго деген бир жакшы чыгармасы каттап Бәле. Gelmeydi
Баракелди, азаматсыз. Кол чабуулар сизге. Баракелди. Son кереметтер Гүлина Калыбулованын аткаруусунда бозойго деп аталды. Ардактуу бозулан жигиттер, Гүлина сулууну көрүп турасыздар. Кандай гана сулуу, кандай гана таланттуу. Эгер дагы бир жарнама айта кетейин. Сиз дагы абдан кыргыздын жигиттерине мындай мүнөздүү болгон деп айтсам болобу, ушундай кайраттуу, акылдуу, жакшы жигиттер болсоңуздар, менде сиңди бар. Ооба. Азырынча жүрөгү бош, жаш, агасын көрүп турасыз, эжесин көрүп турасыздар. Ошондуктан аракет кылгыла деп койбоймбу. Тамаша. Чын эле сиз чоң иштешкен катары сиз да айтып коңузчу. Кандай кыз Гүлина? Мен билгенден Гүлина деген көз алдымда чоңойду го бул кыз менин. Бизде театрда иштеп атканда, кээде баягы сурданып, кээде баягы иштеп атканда ызычу болобуз да, кымгут ызычу болуп анан Гүлина кирип келгенде жаркыта чөт да, баарыбыз кымгут токтоп, баары жайбаракат болуп, ушундай өзүн нурдуу кыздын бири. Анан киргенде эле баарыбыз баягы ызычу болуп аткандар баарыбыз эле жайдары болуп, жакшы мындай сүйлөшүп калабыз. Ушундай да касиети бар, Ушундай касиети бар. Бизде кабылдама бар, анан кабылдабада баарыбыз баягы ана бул документ какта, бияк какта деп ызычу болобуз. Анан кирип эле кандайсыздар дегенде эле баарыбыз эле жаркырап күлүп, жайнап, каткырып анан кетип калса эле кайра ызычу башталат. Ошон үчүн кетпешиңиз керек экен жумушта. Угармандар саламатсызбы? Ушундай нурдуу кыз. Эң сонун. Рахмат, сонун кабыл. Кош келипсиз. Алло. Ау. Албагырсыңбы? Ооба, угатам сизди. Ой, алдыга кетип калайын деп, мен могу элекке тиги Кубаттуу Көшүктүн атасы болом, 90 жаштагы. Ата кош келдиңиз. Кандайсыз? Ушул баламдын аты Санжаран Такай берем алмагы. Анан бул баламдын угуаны асыр кубанып атам. Кубатымга буга кетип калайын, өмүрүң узун болсун. Рахмат ата. Макен атаң. Атаңды баташты. Өркүнүңөз өмүрүң узун болсун. Жолуң кыдыр болсун, жолдошуң кыдырсын. Токтогурасаңдай. Өркүнүңөздүн коң акын болгон ады. Рахмат ата. Бала бакырың менен, жеги-аттарың менен, ата-энең менен аман бол. Бар болуңуз. Добушуң сага. Бар болуңуз ата. Көмөрө же, небере жетирген карлардан болсун. Бар болуңуз ата. Анан концертиңе өзüm тирикемде барамын. Кудайым буйруса, келиңиз ата. Буйруса, макул добушуң сага. Аллахына рахмат сага. Чоң рахмат, бар болуңуз. Жашыма барабын, сен жакшы кетти. Чоң рахмат. Рахмат, айтканыңыз келсин. Ошону өзүңүздүн чоң атаңыз. Ооба, бул чоң атамдын иниси Макен деген. Мен Түкөш атам да, чоң атам. Бул Макен деген ошол чоң атамдын иниси. Анан чоң атам раматылык айтчы. Мен инилеримдин баарын окуттум, бирок ошол Макен мени окутту деп айтчы да. Анткени бул киши армияга барып, тигил Сибир жака барып, Иркутскка барды эле. Ошол жака барып, анан баягы билбей эле чогулуп өттүр акчасы. Жанакындай төлөчү экен да солдаттарга. Анан ошол акчасын атама салыптыр. Чоң атамачы. Анан чоң атам агесте аябай кыйналып жүргөн маалым дейт. Ушу баягы агестем каатчылык заман. Анан карасам эле тыйын келип калды дейт. Бул каяктагы тыйын деп өзүм ишенбейм дейт. Көрсө ушул Макен иним салып ийген турбайбы деп. Ушул инилеримден Макен мени окутту деп айтчы да. Ошол чоң атамдын иниси, мен да чоң атам. Регина деген апабыз бар. 90го таяп калды атабыз. Буйруса жакшы. Буйруса концертке келем деп атат, буйруса. Эң сонун бар болуңуз, ден соолукта болуңуз, дагы да көп жашаңыз, балдарыңыздын, небере чөйрөлөрүңүздүн урматсын көрүп, ушинтип байланышып Санжара менен таланттарды колдоп, анан ушундай таланттуу небереңиз болуп калды дейм, Кубат мырза. Анан небереңиздин жакшылыктарын көрүп атпырсам, чөбөрөнүн жакшылыктарына күбө болуңуз дегибиз келет. Бар болуңуз, алдыңа кетейин деген сиздин сөзүңүз биз үчүн кандай, Бар болуңуз, ден соолукта болуңуз. Чоң рахмат айтабыз, тайзым кылабыз, сыймыктансаңыз болот, кубансаңыз болот, ушундай кыргызга кызмат кылсын деп жакшы уулду тарбиялап берген сиздерге терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Санжара радиосунун жамааты. Бар болуңуз. Мейман бар, саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы? Жакшыбы, сөзүңүз кандай? Сиз кош келдиңиз. Рахмат.
Жумагүл айым, işiniz ийгиликтүү болсун, аманчылык, эсенчилик болсун. Дайыма күлүп, жүзүңүздөн күлүп кетпесин. Чоң рахмат. Мен эмнени айткым келет? Кубат энем, сага ийгилик каалайм. Бар болуңуз. Каякта жүрсөң да аман бол энем. Рахмат. Албетте багы акындык, өнөрүң, акындык мен этеңен айланып кетем. Бар болуңуз, рахмат. Элмирбек байкебиздин арбага ыраазы болсун. Ошо байкебиздин элесин унутпай алдыда силер келатасыңар. Ийгилик каалайм. Ден соолукта бол, аман бол энем. Дайыма өйдөлөп кете бер. Рахмат. Добушум сага бул Кайрат байкең. 7 апрель Батырлар коомунун төрагасы болом. Кайрат байке, жакшысызбы? Жакшы, рахмат энем. Ак жол сага. Рахмат сизге. Бар болой. Концертке келесизби Кайрат мырза? Обязательно барам да. Бар болуңуз. Чоң рахмат. Күтөбүз, ыраазычылык билдиребиз сизге. Добушуңузду Кубат мырзага ката коюн. Гүлина, сиз каалуу тилектерди эсептеп атасыз. Кимге беришти ойлонуп атасыз. Менимче программабыз жыйынтыктарына аз калды. Саламатсызбы? Ало, саламатсызбы Санжира? Жакшыбы, өзүңүз жакшысызбы? Келиңиз. Жакшысызбы? Кандай жакшы иштер жакшыбы? Эң сонун. Камчыбек байкем, э? Жок, Улан. Улан мырза. Атым Улан. Келиңиз Улан мырза. Бүгүн да Санжирага жакшы кыргыздын чыгып келаткан таанымал жаштар келиптир. Эмне дейсиң? Кубатты көп эле киши тааныйт. Кубаттын иши ийгиликтүү болсун. Чоң жардам берип, жакшы каалоо тилектер айтылып атат. Ушунун баары кабыл болсун. Алдыда келаткан концерти дагы өзү ойлогондон ашып анышлак болуп, абдан кубанычтуу өтсүн. Тилектешпи. Бар бол. Бишкекте турган менен өзүм кочкорлук кылгам. Бул кызыбызга дагы ийгилик, деле көрүп жүрөбүз. Ушундай кыргыз элине кереги тийген жакшынакай, сулуу, жакшы, акылдуу кыздардан болуп эле кыргыз элинин атын чыгарган бир жакшы кыргыздын атактуу кыздарынан болушуңарга, уулдарынан болушуңарга мен тилектешмин. Аман болгула, бар болгула, эл аман болсун, эл ичинде жалпы аман эсен бололу. Эми Кубатым таарынбайт бул кызыбызга берип коелу ушуну. Бар болуңуз. Чоң рахмат. Атым Улан Бишкектен. Улан мырза, чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз сизге. Келип туруңуз, рахмат айталы. 13 saat 48 минутта билинбей бизге бөлүнгөн убакыт сааттагы соңку мүнөттөрүнө келип калды. Азыр бирок жыйынтыктоочу ыр болсун экөөңүздөрдүн бирөөңүздөрдөн. Ага чейин биз азыр билетти кимге беребиз сүйлөшүп алалы, элге жарыя кылалы. Гүлина 23 май Токтогул Сатылганов атындагы Улуттук филармониянын чоң залында сиздердин уулуңуздар Кубат Тукешев алгачкы тушоо кесүү концертин сиздер үчүн тартуулайт. Жалпы күйөрмандары бүгүн ырым айрамга тойбой калгандар мына ошол жака келип көңүл ачып кетиңиздер деп чакырабыз. Билеттер Кассир KG сайтында жана филармониянын кассасында сатылууда. Аз гана орундуктар калган экен, андыктан шашылыңыз. Өзгөчө бир кече болот. Эл аралык деңгээлдеги айтыш дагы уюштурулат деп атат. Казакстандан келген таланттуу акындар келет деп атат. Анан өзгөчө концертке өзгөчө бир маанай менен барам дегендер. Көңүл маанайыңыздарды көтөрөм деген угарман, көрман, сүйөрмандар бардыңыздарды 23 май күнү филармониянын чоң залында күтөбүз. Санжира радиосу ушундай таланттарды ал дайым колдоп келген, колдой берет. Биз дагы Кудай буйрса Кубаттын чыгармачыл алгачкы тушоо кесүү концертин куттуктап барабыз. Биз угармандарды дагы, биздин көрмандарды дагы чакырып өтөлү. Анан азыр бул күнүн эсебинен сиздерге жакшы бир жаңылык деди келек. 2 чакыруу кагазын кайсыл бир угарманга беребиз деп, бирок мунун миссиясын биз Гүлина Сулууга тапшырганбыз. Себеби Кубат баарына эле бергиси келип атат. Баары жакшы тилегин айтып атат. Бирок ошонун ичинен бирөөнү тандап бериңиз Гүлина Сулуу. Ким өзгөчө эсиңизде калды? Кимге беребиз? Убакыттан пайдаланып ушу угармандарга аябай терең ыраазычылык айткым келет. Алдыда Кубат агам экөөбүзгө аябай сонун каалоо тилектер айтылды. Чоң рахмат дейм. Анан мен деле колуман келсе баарын берип коймокмун. Ошо 2 кишилик билет мен эсимде калыптыр. Жана бир апа чалды го. 4 сап ыр курады го. Ырдады, Ырдады 4 сап менин да баламдын аты Кубат деп. Анан ошол апанын ыры аябай жакты да, мындай өзгөчө болду. Ошол апага бергим келип атат. Атын эстеп калбаптырбыз да. Атын эстеп калдырбыз,
Угарманыбыз, эгерде угаткан болсоңуз, ырдап анан менин баламдын аты дагы Кубат деп калуу тилеңизди айткан угарман. Атыңызды эстей албай калыптырбыз, чынын айталы, бул үчүн кечирим сурайбыз. Анан биздин кеңсеге келип билетиңизди алып кетсеңиз болот. Кубат мырза, сиздер тап кетесиз бул жака. Жайгашкан жерибиз Алы Токонбаев 46А дарегинде, НТС телеканалы 1-кабатта жайгашканбыз, 7-кичи микрорайондо. Ошол жака келсеңиз болот. 23-үнө чейин иш күндөрү эртең менки саат 10-дон 16:00 чейин биз сиздерди күтөбүз. Билеттин ээси Кубат мырза бүгүн таштап кетет, колун коюп, сиз келип 2 чакыруу менен алып кетиңиз. Куттуктайбыз анда, апабызга кол чабуулар болсун. Бул күнүн эсебинен жакшынакай концертке чакыруу кагазын утуп алдыңыз. Келиңиз эми Кубат мырза, сиз жыйынтыктап жакшы ырдайсызбы же төгөсүзбү, эмне кыласыз билбейм. Мен жакшы ыр менен бүтүрүп коеюн. Соңку мүнөттөрдү ушуга чейин сүйүрлар ырдалды. Башында амандашып ырдадык. Соңунда элдин баары ак батасын берип атат. Бата деген сонунда ушу кыргыз бата менен көгөргөн. Жер жамгыр менен көгөрсө, эл бата менен көгөрөт экен. Мен дагы азыр ушундай ыр бар. Обону Кундуз Таштаналиева, сөзү Шайлөк Дишеев. Сакта деген ыр бар. Кудай таалам ар кандай апаттардан сактасын элибизди, жерибизди деп ошол ырды атайын аткарып берейин. Ошол биздин селкинчек уктуруубуздун соңу болсун. Кудайым берсе дагы ушундай эфирге келип туралы, Гүлнө экөөбүз. Анда кеттик анда. Каректи жапкан тумандан сакта, каргышы тиер Курандан сакта. Алмадай кезде койнуңда жүрүп, как түштө чаккан жыландан сакта. Дудуктун тапкан жобунан сакта, жолбундун кылган собунан сакта. Ананда бирөө жалгызым баккан, баласын баскан орудан сакта. Жамгырсыз калган таладан сакта, жалгандан бүткөн жаладан сакта. Ананда бирөө жакынын жоктоп, жар бойлоп калган санадан сакта. Көр албас жандын көзүнөн сакта, көдөнсүз жардын көчүнөн сакта. Көрүнөң эч ким алып кеткен эмес, көрдүйнө биздин өзүңдөн сакта. Тиликке күлгөн жыртыктан сакта, тентекке тийген мылтыктан сакта. Асманын каптап, арманын козгоп, айтылбай келген кырсыктан сакта. Калыс сөз айтпас чалдардан сакта, каткырып турган жалгандан сакта. Карыган кезде каш айтып жандей, карабай кеткен балдардан сакта. Кызылдан берсе кырманын сакта, кыргыздын кымбат ырларын сакта. Кылымдын жолу кылтылдап турат, кызуулдан берсең ыйманын сакта. Булутсуз соккон шамалдан сакта, бул дүйнө бизди жамандан сакта. Бузулган адам оңолор бир күн, бузулуп турган замандан сакта. Бузулган адам
оңолор бир күн ей бузулуп турган замандан сактоо. Эй, бара келди, азаматсыз кол чабуулар сизге. Мына ушундай ардактуу армандар, билимге бизге бөлүнгөн убакыт сааттагы өзүнүн соңку мүнөттөрүнө келип жетти. Селкинчек долбоорунун бүгүнкү меймандары Кубат Тукешев жана Гулина Калыгулова, Санжира радиосунун жамааты сиздерге ден соолук өмүр каалайт. Чыгармачылыгыңыздарда ар дайым ийгиликтер болсун. Эгерде сиздерде ушул ден соолук менен өмүр болгон болсо, биз билебиз, сиздердин чыгармачылыгыңыздар ар дайым бийикте болот деп. Анткени ага керектүү, сиздерде талант бар, аракет бар, баары бар дегендей, кыргыздын эрке уулу, эрке кызы болуп жүрө бериңиздер. Ыраазычылык билдирем. Жыйынтык боюнча Гулина Калыгулова бүгүн 13 упайга ээ болгон болсо, Кубат Тукешев 14 упайга ээ болду. Мына ушундай, келиңиздер, эркин микрофон, жыйынтыктоочу сөз сиздерде. Ошо сиздерге, ишиңиздерге ийгилик, ушундай бизди куттуу студияга чакырганыңыздарга чоң рахмат. Анан алдыдагы угармандарыбызга дагы терең ыраазычылык айтабыз. Айтылган каалоо тилектердин баары кабыл болсун. Биздей таланттар менен угармандарды байланыштырып аткан сиздер. Ошо тунук эфир каалайм. Ошо. Рахмат, алтыным, чоң рахмат. Рахмат, чындап эле 2 саат кантип өткөнүн байкабай калдык. Убакытта ушундай учуп атат. Бир айлыбыз, бир жумадай, бир жумабыз бир күндө өтүп атпайбы азыр. Ушундай Санжира радиосу негизи ушул биз акын болуп калыптанганга, такшалганга аябай көпүрө түздү да. Жаш кезибизде көп чакырып ырдап, мен дагы айтылып кетейин, ушул Санжира радиосуна аябай терең ыраазычылык билдирем. Ушундай концерттин алдында чакырып, дем күч берип, элден бата алып берип, мынакей угармандар, көрөрмандар түз эфирден көрүшүп, ар бирөөсү батасын айтып, калоо тилегин айтып, ушуга себепкер болгон ушул Санжира радиосу. Бар болуңуздар, ишиңиздерге ийгилик, эфириңиздер таза тунук болсун. Ал эми Гүлнө экөөбүз болсо, эми баягы өнөрлүү адам болуш деле оңой эмес негизи. Ошол өнөр жолубузда Гүлнөмө карындашымда рахмат, бүгүн ушундай мага канатыма канат болуп, маңдай теске олтуруп келип берейин, агай, байке келип берейин деп бир сөзүмдү эки кылбай, сага да Гүлнө рахмат. Өнөрүң өркүндөй берсин. Ар убакта өнөрдүн деңизинде оолоп, эркин сүзүп буйруса, сен дагы эл артисти бол буйруса. Эркин Гүлежекебиз рахмат, ушундай ар убакта бизди чакырып, төрүнө өткөрүп, калоо тилектерин айтып, ушундай жаркырап жайнап жүргөн эжекебиз бар. Бар болуңуз. Баарыңарга рахмат. Угармандар, көрөрмандар, Санжира радиосунун жамааты, жалпы ушул өнөр үчүн кызмат кылган баардык кесиптештерди куттуктайм. 23 майда баарыңыздарды күтөбүз. Буйруса жакшы концерт болот деген ишеничтебиз. Аябай ушундай жакындаган сайын жүрөгүбүз толкундап элечи. Ошол күндөрүбүздү бирге өткөрөлү буйруса. Бар болуңуздар. Ийгилик каалайбыз, эң сонун деңгээлде өтсүн. Эсиңизде кала турган, көрөрмандардын эсинде кала турган, көрөрмандар кубана турган, жакшы саат, жакшы мүнөттөргө толгон, өзгөчө кече болушуна тилектешпиз. Бар болуңуз, куттуктайбыз. Алгачкы ушул кесиптүү концертиңиз менен ийгиликтүү өтсүн дегибиз келет. 23 май биз сиздерди күтөбүз. Филармониянын чоң залында Кубат Тукешев сиздер үчүн ырдайт. Ардактуу армандар, НТС телеканалы, Санжира радиосу байланышка чыга албай калган угармандардан кечирим сурайт. Бул күндө сенен чала албай алгандар да өтө көп болду. Андыктан күн сайын көрүп, күн сайын байланышта болуп биз менен чогуу болуңуздар деп чакырайын. Көргөнүңүз НТС болсо, укканыңыз Санжира болсун. Атым Алмагүл, сиздер менен коштошом. Эртең кайрадан эфирден амандашабыз. Жакшы туруңуздар. Санжирада селкинчек, санат, ыр деп серпилет. Жаңы сезон башталды, жалпыга айтсак белгилеп. Тапшырма, суроо, жооптор таразалап эл билет. Ыр куржуну сөгүлөт, ырыстуу ырлар төгүлөт. Анда салам айтып мекенге, Санжирага төргөт. Санжирада селкинчек, санжыргасын эл билет. Иш күндөрү 12-ден 2-ге чейин Санжирада